Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Акыркы видеороликте биз $593 чейин биз балансыбызды көтөргөн болчук. Азыр болсо достор биз еще больше көтөрөбүз балансты. Бизде бүгүнкү задачабызда балансыбызды 10%ке көтөрүшүбүз керекпиз да. 10% приблизительно санап көрсөк $100 деп коелу да. $100 экен. И $100 биздер менен бүгүн бир индикатор менен торговля кылып акчабызды көбөйтөбүз достор. Бул видеороликтин аягында көрсөтөм кандай индикатор жана кандай стратегия менен торговля кылабыз. Азыр болсо достор видеороликтен лайктан басып жана канал катталабыз и колокольчикти басып койсоңуздар кийин телефонуңуздарга же компьютериңуздарга жаңы видеоролик келгенде чыкканда, точнее, телефонуңуздарга уведомление келип турат. Бүгүн биз валютадан эмес, крипто котировкалардан торговля кылабыз. Биткоин, Solana, Cardano, Toncoin, Polkadot, Ethereum и так далее. Ушул котировкалардан бүгүн биздер менен торговля кылып көрөбүз. Бул жакта бизде котировкалар кичине өзгөчөрөөк жылат да, чем валюталардан караганда. Для начала давайте биз сиздер менен поговорим именно торговля жана командабыз менен боюнча кандай торговля кылабыз да. Торговляда бизде телеграмыбызда күндө торговля болот, именно сигналдар менен и также обучениялар дагы бар достор. YouTube'да прямой эфирлер дагы болуп турат и биздин телеграмыбызда, VIP чатыбызда бизде торговля сигналдар менен торговля кылсаңыздар болот да. Сигналдар бул жакта болот. Бул жакта бизде күндө 2 маал, күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Сигналдар как положено, валютный паралар келет. Биринчи кандай болуп башталат көрсөтүп кетейин. Биринчиден торговлябызды баштайбыз. Чогулгула деп айтамын да, скоро начинаем. Старт через 30 минут, потом валютный параны ачкыла деймин, потом валютный параны айтамын и кайсыл жака ачыш керек экенин айтам да, вниз же болбосо повышенияга. И потом канча минутка ачыш керек, 2 минутка деп жазам. Далее сигнал жөнөтүлгөндө сиздер сразу эле платформага киресиздер и сделкаңарды ачасыңар да. Мисалы мынакей биринчи валютная пара австралиец канадец, вниз 2 минут дегенмин и сразу сигнал келгенде сделка ачасыздар и ушундай сигналды плюстарды кармасаңыздар болот да. Вот, вполне реально бул нерсе без задержка келет да. Вот, эмнеге мен прямой эфирде азыр көп торговля кылбай калдым, ошондуктан ошол себептенен да, бул жакта задержка болгондуктан көбү минуска жабылып калып атышты да прямой эфирде. Ошондуктан азыр болсо биз VIP телеграм каналыбызда эле ошол жакта торговля кылып атабыз. Также телеграм каналыбызга катталабыз. Бул жакта начало стрима, статистикаларыбызды, выводтарымды и көптөгөн обучение и постторумду ушул жакта көрүп турсаңыздар болот. Каналга катталабыз, ссылка видеонун астында же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Азыр болсо торговлябызды баштай берели. Polkadot.OTC, Chainlink OTC деген котировкалардан и также бул жакта бизде так 1 минут коелу. 1 минуттуктө бизде кандай момент болуп атат да. Так, Solana дейт. Так, 5-минутный таймфрейм. Көрдүңөр, бул жакта график кичине өзгөчөрөөк жылат да. Мындай карап көрсөм, кичине непонятныйраак да. Валюталар башкача жылат, криптовалюталар активдери кичине башкачараак жылат да. Ну ладно, 1 минуттан ачабыз сделкабызды $20 и крипто котировкалардан бүгүнкү видеода $100 көтөрүшүбүз керекпиз да. Кстати, мен индикаторду көрсөтөм деп унутуп калыптырмын. Так, индикаторду биз кайсыл индикаторду колдонобуз? Индикатор Williams процент R-ды кошобуз и также дагы бир индикатор, менин сүйүктүү индикаторум бул супертренд. Всё. Ушул эки индикаторду коебуз дагы и байкайбыз. Мынакей Solana OTC'ден 1 минутка повышенияга кетти бул жакта. Ситуация бизде кандай болуп атат? Solana'da бизде RSI, точнее не RSI, а Williams процент R деген индикатор да. Бул жакта бизде эки линия болот. И үстүнкү линия бул получается перекупленность линиясы, астыңкы кызыл линия бул перепроданность да. Вот. И биз перепроданностьта жүргөндө повышенияга ачып атабыз. Также бизде сигнал бул жакта купить болуп чыккан экен эле, бул жакта. И как раз ушул линиябызда бизде отскок бергенде сделкабызды повышенияга ачтык достор. Все элементарно, бардыгы просто кылыш керек. Просто алып эле, кайталап эле кылып акча тапса болот да. Вот. Сайттын ушул платформанын ссылкасы, платформа Pocket Option видеонун астында же комментариянын башында болот. Ошолдон регистрация өтсөңүздөр, промокод 50% депозит алсаңыздар болот достор. Минуска жабылып калды бул жерде сделкабыз и бул жерден биз кайра дагы бир жолу перекрытие ачабыз. Көрүп атканда деле бул жерде бизде графигибиз азыр 5 секундайда туруптур. Мен болсо 15 секунддук таймфреймде же болбосо 30 секунддук таймфреймде анализировать этишим керек эле да. Ошондуктан менин ошибкам бул жерде негизи туура эле Williams'та биз астыңкы уровень перепроданностьтан ачышыбыз керекпиз и же болбосо үстүнкү перекупленностьтан ачышыбыз керекпиз да. Так, 5 3 2 1
0. Жоқ, бұл сделкабыздагы минус болду. Ладно, давайте башка крипто котировкага өтөбүз да. Крипто котировка 30 секунддук таймфрейм. Так, все, ушул жерден точно повышение качыш керек. 1 минутка сразу 7 сделка ачабыз да. 7 сделка $20 повышенияга достор. Кандай ситуация бул жерде? Кайрадан трон бизде котировка бизде мынакей көрүп аткандагыдай эле астыда кызыл линиядан чыккан. Мынакей бул жакта бул жерде азыр болсо мынакей дагы бир жолу падение болду и ушул жерден биз повышенияга өтүп атабыз. Көрдүңүздөрбү, бизде азыр зона перепродан үстүндө жүрөт график. Также бизде азыр просадка болду котировкадан, мурунку ситуациядагыдай эле да. И ушул просадкадан биз резко эң просадкадан 1 минутка сделка ачтык да. Вот, и 10 секунд, давайте байкайлы кандай сделкабыз жабылат экендигин. 5 2 1 0 есть. Бул сделкабызды плюска жаап кеттик. Есть. Как бы уже балансыбызды канчага $100 көтөрүп койдук да. $100 почти көтөрүп койдук да. Еще приблизительно $30-40 зарабатывать этсек, балансыбызды уже көтөрүп коет экенбиз да. Ладно, давайте эми болсо башка котировкалардан анализ кылайлы. Криптовалюта тон коин OTC'ден бизде импульс болду. Дагы деле импульс болуп атат, байкайбыз. Зона перекупленностьта жүрөт и ушул жерден ача берели. Все. Ушул жерден почему-то 2 сделка ачып койдум. Ладно. Бир эле сделка ачышым керек эле. Почему-то 2 сделка ачтым. Ладно. В общем, ситуация жанагындай эле. Бизде зона перекупленностьтан биз сделкабызды бул жакта азыр сниженияга ачып атабыз. Давайте байкайлы, күтөбүз. Возможно, бизде продолжение болот и сделкабыз минуска жабылып калат. Вот, сигнал продайтка чыкты. Продажага чыкты сигнал. 30 секунддук таймфреймде бизде пока что чыга элек. Анткени бизде жашыл линия еще астыда да. Так, 1 0 есть. Бул тон коиндан дагы сделкабызды плюска жаптык и дагы бир жолу сделкабызды сниженияга ачып көрсөк болот да. Анткени бизде дагы деле график зона перекупленностьта жүрөт. Азыр мынакей дагы бир повышение болсо 1 минутка сразу астыга ачабыз. 1 минутка түшпөйт экен да. Ладно, ушул жерден ача берели. 1 минутка сниженияга. Баланс $1000 жеткенде, достор, телеграмымда мен розыгрыш кылам. $20 силер болгону каналга подписаться басышыңыздар керек, телеграмга и YouTube каналда да подписан болушуңуздар керек. $1000 жеткенде $20 2 кишиге розыгрыш кыламын. Ошондуктан мен телеграмга пост жүргүзөм да. Пост киргиземин, розыгрыш башталды деп, и ошондо силер азыртан эле кат алып алсаңыздар болот. Подписаться басып, жана телеграмды дагы өтүп подписацияны басып койсоңуздар, возможно, сен утуучу болосуң да. Вот. И также баланстан $1000 жеткенде биз, точнее мен счетуман вывод кыламын да. $500 вывод кыламын и ошол $500 өзүмдүн заработанный акчаман мен силерге розыгрыш кылып приз берем. BNB OTC 30 секунддук таймфреймде дагы деле бизде зона перекупленностьде, но тренд аябай күчтүү восходящий болуп атат. Ну ладно, давайте ушул жерден бир 5 сделка ачып көрөлү. Бизде Williams проценттер зона перекупленностьде көрсөтүп атат, но бизде бул жерде тренд аябай күчтүү болуп аткандагыдай да. Мынакей бизде бул жерде зона перепроданностьтан бизде көрүп аткандагыдай эле чыкты и азыр бизде зона перекупленностьда жүрөт. Мынакей үстүнкү уровеньдерде и бул жакта 1 минутка биз сделкабызды сниженияга ачып атабыз. Возможно, азыр бул жерде график выстрел болуп, дальше продолжение восходящего тренда болуп кетиши мүмкүн, но давайте посмотрим кандай болот. Уверен на 50-60%, что график азыр бул жакта дальше подъемга кетет экендигин да. А возможно, мен ошибаюсь. Возможно, мен ошибаюсь деп атамын и сделкабыз плюска жабылат. Вот. Сделкабыз айткандагыдай плюска жабылды, но эмнеге мен бул жакта восходящий тренд болуп кетет деп ойлоп аттым. Бул жакта бизде трендибиз аябай күчтүү болуп атат да. Тренд восходящий болуп атат. В целом бул жакта график үстүгө эле өсүп баратат да. Мынакей. И возможно, мен ойлодум бул жакта дагы бир выстрел болот деп, моундай ситуациядагыдай. И бул жерде сигнал купиттики чоңураак да. Мынакей 2 сигнал купит чоңураак болуп атат, чем продайттан караганда.
көрдүрбү? Все выше и выше болуп кетип атат, максимумдар көтөрүлүп эле повышенияга кетип атат. Ну ладно, плюс есть плюс. Победителей, как говорится, не судят, да? Кийинки сделка Polkadot OTC бизде котировка максимальный үстүнкү уровеньде жүрөт, ошондуктан бул жакта сделкабызды пониженияга ачабыз. 3, 2, 1, 0 есть. Плюс, достор. Ушундай. По итогу биз балансыбызды плюс-минус $200 көтөрдүк да. Приблизительно ушунча балансыбызды көтөрдүк. И ушул менен биз видеороликти жыйынтыктай берсек болот. Телеграм каналыбыздын сигналдарыбызга жана обученияларыбызга комментариянын башында тапсаңыздар болот, же болбосо видеонун описаниясында. Кийинки видеолордо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.